Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Ала-Тоо спорт YouTube каналында кыргыз спорт жаңылыктары уланат. Бул жолу биз 3 август күнү Чолпон Ата шаарында өтө турган UFC 38 мелдешинин алкагында өтчү. Бусурманкул Абдибайыт уулу менен Руслан Яманбаевдин беттешине токтолуп өтөбүз. Бул эки файтердин кимисинде октагондон кур менен чыгуу мүмкүнчүлүгү көп. Карьералары тууралуу алдыда кененирээк. Ага чейин сиздер каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Хабиб Нурмагомедовго таандык Eagle Fighting Championship уюмунун Кыргызстанга келип мелдеш өткөрүүрү тууралуу кабарды барыңыздар эле уксаңыздар керек. Август айынын башында Ысык Көл облусунда пландалып жаткан турнирдин башкы беттешинде Кыргызстандагы популярдуу мушкерлердин бири M1 Global корунун мурунку башкы талапкери Бусурманкул Абдибайыт уулу UFC жарым жеңил салмактагы чемпиону башкортостандык Руслан Яманбаев менен чемпиондук наам үчүн атсалышат. Ооба, бул эки мушкердин эрөөлү кыргыз MMA коомчулугу үчүн өтө кызык болуп турган маалы. А Руслан Яманбаев ким? Кандай мушкер? Кантип ал чемпион болгону тууралуу да кызыккандар көп. Анда алгач мушкерлерди тааныштырып өтөлү. Биринчи учурдагы чемпиондон баштай турган болсок, Руслан Яманбаев Орусиянын Башкортостон Республикасынын өкүлү. КМШ MMA дүйнөсүндө өтө таанымал мушкер деп айтуу кыйын. Карьерасындагы көпчүлүк беттештерин Орусиянын алдыңкы делинген Fight Nights Global уюмунда өткөргөн. Бирок өтө ийгиликтүү болгон эмес. Тактап айтканда Fight Nights октагонуна 9 жолу чыкса, анда болгону 4 жолу гана жеңүүчү аталган. Анткени менен 2019 жылдын август айынан бери 5 беттешке чыгып, анда утулуу бетин көрө элек. Eagle Fighting Championship уюмунда 2021 жылдын февраль айында дебют жасап, андан ары апрель айында чемпиондук беттешке алмашууга чыгып, анда UFC чемпиону Расул Магомедовду экинчи раундда сабмишн менен утуп алууга жетишти. Ошондой жалпы 7 айдын ичинде лигада дебют жасап, чемпион болуп эми титулун коргоого камыгып турган чагы. Акыркы чемпиондук беттешинде грэпплинг ыкмасы менен жеңишке жеткенине карабастан, Руслан Яманбаев негизинен бутка туруу абалында мыкты беттешет. Жалпы 10 жеңишинин ичинен 7-өсү таза техникалык нокаут менен жыйынтыкталган. Бир сөз менен айтканда, урушуу стили Бусурманкулга өтө окшош десек болот. Грэпплинг ыкмалары мыкты билсе да, бутка турууда өзүн эркин сезет. Ал эми жалпы шердоктогу рекорду 19 беттеш, 10 жеңиш, 7 жеңилүү, 1 тең чыгуу жана 1 катталбаган беттеши бар. Эми өзүбүздүн мушкерибиз Бусурманкул Абдибайыт уулу тууралуу сөз кылсак, алай кайман асымы менен таанылган спортчу карьерасынын урунтуу учурларын азырынча M1 Глобалдын рейтингинде калтырды десек болот. Себеби беделдүү лигалардан Бусурманкул дал ошол лигада өзүн көрсөтүп келди. Жада калса аталган уюмдун чемпиондук куруна талапкер болгон болчу. Бирок M1 Global каржылык маселелерден улам азырынча тыныгууда. Ал кайрадан ишин улантабы, аны да айтуу кыйын. Кыргыз мушкери M1де жалпысынан 5 беттеш өткөрүп бир дагы жолу утулган жок. Ал эми UFCде ушул жылдын март айында дебют кылып, анда Владислав Королевскийди утууга жетишти. Шамил Завуров башында турган уюм M1 Глобалдын топ мушкери экенин эске алып, Бусурманкулга экинчи эле беттешинде титул сунуштоодо. Бул менин оюмча таң калыштуу деле көрүнүш эмес. Башка лигаларда деле башка уюмдун топ мушкерлерине дароо титул берген учурлар бар. Эми беттеш жана фаворит жөнүндө сөз кыла турган болсок, менин жеке пикиримде Бусурманкул Абдибайыт уулу бул беттештин фаворити. Анын биринчи себеби катары күйөрмандарды айтсак болот. Бусурманкул күйөрмандарынын алдында беттешет. Эгерде тажрыйбаларын, чеберчилигин бирдей деп айткан учурда да Кыргызстанда өтүп жаткан беттеште Бусурманкулдун мотивациясы чоң экени шексиз. Бирок кимдин кандай даярдыкта келерин, ким кандай урушаарын алдын ала айтуу кыйын. Ага карабастан өзүбүздүн мушкерибиз Бусурманкул Абдибайыт уулуна күйөрмандык кылып калабыз. Нурсултан Турузбеков атайын сиздер үчүн.